чуркабаңыздар, азыр пока чуркабаңыздар. Азыр дыханияны ачыңыздар. Мен силерге өткөндө тапшырма бергенде дыхания менен иштеңиздер деп айтканмын. Эч кимиңиздер чуркай албайсыздар, потому что дыхания өпкө ачыла элек азыр. Чуркайм деп аракет кылбай эле коюңуздар. Эстабызды өзгөрттүк. Ошо чоң жолго чыгып алып эле эмен чырактын тагына туруп алабыз да. Баягы аткара турган лоток бизге чыгып алат. Результатыбыз жакшы. Мен эмес, биз деген. Мен азыр сиздерден толтура энергияны алдым, толтура нерселерди алдым, тажрыйбаларды алдым. Эми буюрса бул нерселерди баардыгын алып барып, сиздерден жакшы эмелерди кабыл алып отуруп, эми командама жеткизем. Башында биз 4 адам менен баштаганбыз. Азыркы күндө ошо алды 60-70ке барып калды, бирок ошо катталып дайыма постоянно келгени 38. Айтам да, силер балсыңар, келер менен жакшыларым деп ат коюп алган бардыгы. Жакшыларым силер жакшысыңар. Биз жакшыбыз, бардыгыбыз жакшыбыз, жакшылыкты чачабыз бардыгына. Бул жаман адамдын эми баягы жакшылыктын көйнөгүн кийип алгандан кийин баягы жаманы калып келе берет. Биз бал боло берели деп бардыгын жакшылар деп ат коюп алгам. Команданы алдыга жылдырабыз, 5:30-да буюрса бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнө таанытабыз, Толук 21 күн катыштык, биринчи потокто аяктадык, Венерадан Петркени алдык, Айжат экөөдөн жакшы болду. Баштарында 9 аял болуп чыктык. Жок дегенде силер чыккыла деп аягыда мүчөлөрүмдү алып чыксам, азыр Кудайга шүгүр 35ке жетип калдык. 27 күн болду. Эң аз 3 килограмм, биз кызыбыз 3 килограмм арттырдык, калганыбыз 4 килограммдан. Ошондон кийин дагы биз күчөй баштадык да. 13 күндө ошончо арыктасак, демек биз 1 айда 10 килограмм жөн эле арыктай экенбиз деп. Биздин бир күнүбүз деп ошо кадар жайдан чыккандан баштап ошо кайтканга чейин кемелерди чыгарсак раз жакшы чыкты. Алсумен мен чыктым, биринчи видео отчетум, Алсумен мен өзүмдүн көлөкөмдү видео отчет кылып тапшырдым. Азыр 15 адам чыгып атабыз, 17-18 болобуз да. Күндө чыкканыбыз 15 адам. Аябай кубанычтамын. Мен өзүм Кызыл Булактын кызы болом. Жолдошум дагы ошол Кызыл Булакчы, өтө тамашачы болуп, менин жолдошум дагы. Ошол күйөөмдүн жумуштары менен 91-жылы Кызыл Каяга барып, ошол жерде туруп калдык. Өзүм кесибим мугалиммин, университетте иштеймин. Венера менин эң бир мындай идеал туткан сиңдилерим деп айтсам болот да. Мен ушул Венера кандай пост чыгарбасын, ошо чын дилимден берилип, көрүп, баягы комментарий жазып, мунун кыймыл аракетин, сүйлөө манерасын аябай баалайм. Ушул марафонго ушул Венеранын баягы чыгарган постторуң аркылуу эле келдим. Бул марафонду эми сиздерге кошулуп биз бүгүн 7-күн чыгып атышыбыз. Бирок мен айылдын чекесинде гана уюштуруп атам. Демек, значит, азыр сиздерге жолуккандан кийин ойлодум, мен чын эле айылга керек экенмин деп. Баткен районуна караштуу Чек айылында жашайм. Азыркы учурда китепканада иштейм. Мен ушул ар бир айылдын ушу лидер айылдары менен катышып отурганына өтө кубанычтамын. Кичине нерсени да чоң алып алчу дем да. Кичине нерсеге эле чөгүп кетчүмүн. Азыркы моментте али көңүл бурбай калдым да. Баягы спортзалда алып барган машыккандарыбыз ошол эле мынерме сиңип калды да. Себеби ич катуу запор оорусуна музак суу эмес, жылуу суу. Анан чуркап аткан учурда сөзсүз карайм баягылар кандай дем алып атат. Биз баштаган күндөн баштап эле биринчи чурка баштадык да. Ошо жол жобосун билбей чурка баштадык. Анан каршы болгон адамдар болду. Жаңгыдай негатив сөздөр болду. Азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анан путту 50 жолу бул жака, мына путту 50 жолу бул жака. Эми кечке чейин 500 жолу болсо болот. Анан мен өз кесибим экономист. Мен акча жагын жакшы эсептеймин. Жакшы көрөм. Экинчи кесибим нутрициолог. Нутрициолог аракет, таза суу, таза аба, туура тамак. Сүйүнүчүм чексиз болуп турат, себеби дегенде ар түрдүү маалымат алдык да. Анан сиздердин сүйлөгөн сөзүңүздөргө жараша мен жазып отурдум. Салыштыруу, эркиндик, аракет, врачтын сунушу, результат, жаратылыш менен тыгыз байланышта болуу, жоопкерчилик, шүгүрчүлүк, ушул сөздөрдүн баарын колдонот экенбиз да. Ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн стилиңиздер бар экен. Кандай алып кетиш керек депчи. Айыл жери бар, шаар жери бар экен. Айыл жерине эркиндикке, шаар жерине эркиндик керек экен деп билип койдум да. Азыркы кылган эмеденчи, результаттан сиздердин айткан сөздөрүңүздөргө караганда, негизи кыргыз эмне багат, көңүл багат. Көңүл багыттайт да. Бизди көңүлүбүз түшүп калса эле болду, баардык нерсе түшүп калат. Зарядкабыз да калат,
баягы ишибиз ага калат, негизги көңүл бактайт экенбиз да. Көңүлүбүздү көтөрүп, бири бирибизге жакшы сөз сүйлөп, көңүл баксак, ошондо баардык ийгилик болот экен. Тамак ашыбыз деле калат экен, 5 бармак деле сыйлуу тамак эмес экен, интернетте айтып атат го. Кабагың кен дейт экен го. Ошо кабагыбызды ачып, ден соолук барганда, больницага барсаң, мен 5 жолу бардым, менин результатымды айтайын. Жылдыз зарядка жаса дейт. Айта албайт да, арыкта деп айта албайт. Жылдыз зарядка жаса. Өзү эртең менен саат 9-10 турат элем да. Эми өзүм ишкадан болгон үчүн шашпай, секин туруп ишке барып ошентет элем. Азыр өзүм 4:30-да 5-те көзүм ачылып калат, эртең менен туруп намаз окуп, эртең менен кибагында намазын окуп, балам экөөбүз чыгабыз, балам 7-класста окуйт. Балам менен чогуу чыгып атабыз, балам дагы намазга жыгылды, Кудайга шүгүр. Ошо бардыгыңызга рахмат. Стресстен чыгып кеткенсиң. Мисалы мен өзүм чыктым. Кыйла чыгып калдым, полный чыгып кеткеним жокко, чыктым да. 5:30-да, 5:20-да баштап эле азыр 4:30 эле чыга алышып атат. 78 килограмм элем, азыр ушул турушумда шу күнү 71 килограмм. Арыктаганым байкалбады бирок. Азыр кетишти. Айттым азыр. Аз айтып. О, güzel. Ya kapattın da.